Исхак Абсаматович 200 миллион Баткенге каяктан дейт. Каяктан бөлдүңөр, эмне үчүн бул эмеде бюджетте аз каралбай атат деп сөз узаттыңыз, урматтуу Исхак Абсаматович. Чын айтыш керек, бул азыр ГИКке курулуп аткан үйлөргө, мына ГИКте урматтуу президент айтпадыбы? 50 000 квартира курабыз депчи. Уже 2 жылдын ичинде 25-26да, 24 кошпогондо. Бул деле кошулат. 50 000 квартира курабыз деп атат. 50 000 квартираны мондай эсептеп чыкканда где-то бир более миллиардов долларов кетет да бугачы. Муну биз бюджетке киргизе албайбыз. Бул негизинен ГИКке кеткен акчалар инвестиция негизинде курулуп атат. Аларды расчеттору бар, кайсы жактан келип атат. Бирок курулгандан кийин ГИКтин балансына өтөт дагы, анан естественно бюджетке кирип атат. Быйыл дагы ошондой болду. Мына 2024 бюджетин караганда көрөсүңөр, канча акча ГИК аркылуу бюджетке киргендигин. Мына ошон үчүн болду. Да сиз Баткен жөнүндө айтып калдыңыз, Баткенди караңыз, сиз бара элек көрө элек болсоңуз керек. Баткенде уже азыр жанагы 5 000 квартира куруп атабыз. Уже курулуштар кызуу жүрүп атат бүгүнкү күндө. Барып көрүп келсеңиз болот. Же бир шайлоочуңузга чалсаңыз, сизге ал жерде видео кылып жөнөтүп берсин, көрүп аласыз. Так. Ошко 10 000 квартира курулуп атат. Буюрса, алда кызуу иштер жүрүп атат. Кече депутаттар барып көрүп келишти окшойт чамасы, барып көрүп келдиңер окшойт. Жалал Абадта 12 000 квартира курулуп атат. 10 000 деди келе, дагы 2 000 кошулуп кетти, жана мугалимдер боюнча. Ошо менен 12 000 квартира курулуп атат. Ушундай эле нерсе Караколдо, Нарында, Таласта, Чүйдө, Бишкекте бардык жерде курулуп атат. Так? Мына сизге ушундай жооп беремин. Коррупция боюнча акчалар каякта дейсиз. Бул боюнча урматтуу депутаттар 17 декабрь, мен ушундай деп ойлоп турам, где-то 16-17 декабрда быйылкы жылдагы, былтыркы 3 жылдан берки коррупциядан түшкөн акчалар, кимден канча түштү, канча акча алдык, каяка кетти, бардыгынын отчетун мен бүт элге берип коеюн деп атам да. Себеби ушундай суроолор бар да. Коомубузда ушу суроо бар. Ошондуктан ушуну ачык айкын айтып деп списокторун кошуп беремин. Макулбу, Исхак Абсаматович, мен азыр эми анын баарын айтып отурбайм, себеби бул өтө көп убакыт алат. Ошондон ошондон маалымат алып аласыз. Бөлтүрүк боюнча миллиард каякта деп атасыз, жана башкалар. Ошол жерде баардык маалыматтарды биз беребиз.